Түрктөрдүн Нежметтин Халил Онан деген бир акынынын сонун сөзү бар да. Эй жолоочу, токто. Сен байкабай басып өтүп кетип аткан ушул топурактарда бир доор батып кеткен дейт да. Ушул жерде дагы бир доор батыптыр. Бул жер Осака шаары. Осака шаарынын дворец Осака дейт экен. Ушул жерде эң чоң двореци. Учурунда 1600-жылдарда бул жердин ушул Осаканын бийлиги, ошол учурдагы кланы, эң чоң кланы ушул жерди куруп, өздөрү ушул жерде жашаган экен. Учурунда Япония бир эл, бир мамлекет болгон эмес. Самурайлардын доорунда, шогундардын доорунда ар бир Токионун өзүнүн кланы болгон, Осаканын ар түрдүү ошондой клан болуп, бири-бири менен кагылышып, согушуп турган. Бул жердин кланы ушул жерде жашаганда 1600-жылдарда Токионун кланы, ошол учурдагы Япониянын эң чоң кландарынан Токихава деген клан келип, бул жерди алганга аракет кылат. 200 000 солдат менен келет. Биринчи келип ала албайт. Булар туруштук берет. Экинчисинде келип алат. Алгандан кийин бул жердин ошол эң чоңу, шогуну, аялы экөө өздөрүн баягы өлтүрөт. Ошо өлтүргөн жери дагы бир жерде турат экен, азыр барып көрөбүз. Ошол шогундардын да тарыхы кызык экен да. Японияда ошол шогундар учурунда ошентип клан болуп, эл бири-бири менен кагылышып, эми өздөрүнүн жерин сырткы күчтөргө каршы коргоп туруптур, элди коргоп туруптур, бул жакта стабилдүүлүк берип туруптур. Бирок акыркы жылдарда ошо Токихава деген клан бардык Японияны колго алгандан кийин 265 жыл бою Японияны сырткы мамлекеттерге жаап салыптыр. Япондорду дагы сыртка чыгарбайт, сырттан эч кимди киргизбейт. Мунун себеби португалиялык жана испаниялык миссионерлер, соодагерлер бул жака келип, япондорду өздөрүнүн динине, католик динине өткөзүп баштаптыр. Соода күчөгөн, ошол соода кылган майда кландар, ошол алар менен соода кылганга кызыктар болуп, өздөрү дагы өздөрүнүн колунда дагы адамдарын дагы массаға ошол католик динине өткөзүп баштаптыр. Чоң феодалдар, ошол кландар караса, адамдар байып баратат. Анан кичинекей феодалдар байыган сайын баш көтөрүп бара жатат, башка динге өтүп баратышат. Өлкөдө стабилдүүлүк бузулуп баратат. Тез арада испанистерди, португалистерди өлкөдөн кууп чыгарат. Ошол католик динине өтүп кеткен бир канча жапонду асып өлтүрөт. Анан сыртка мамлекетти толук жаап салат. Эч бир мамлекет менен мамиле кылбайт, бир гана Голландия менен кылынат. Голландия өзүнүн кемелери менен сырттан булар каалаган нерселерди алып келет. Аларга дагы ошондой шарт коюлат. Эч кандай өзүңдүн диниңдин пропагандасын, миссионерлик кылбайсың. Биз айткан товарларды алып келесиң, акчаңды аласың, кетесиң. Ошентип 265 жыл бир гана ошолор менен соода кылып жүрөт. Ошол учурларда башка өлкөлөр, айрыкча батыш өлкөлөрү өнүгүп өсүп кетет. Алар өтө күчтүү болуп кетет. Булар жабык болгондугу үчүн, өздөрүнүн ошол көбүнчө дыйканчылык менен эле күн көрүп, күн өткөзүп жүрө бергендиги үчүн булар артта калат, кедей болуп калат. Акыркы жылдарында, ошо шогунаттын акыркы жылдарында 1860-70 жылдарда Американын кемечилери бул жака өтө муктаж болот, Япониянын портторуна. Себеби алар Кытай менен соода кылып атканда кемелер келип бир жерге бузулуп калганда же көмүрдү, алар көмүр менен иштейт да кеме. Ошол жаңы көмүр менен мындайча айтканда заправка кылып алуу үчүн ушул Япониянын портторуна токтосо аларга өтө ыңгайлуу болмок экен, бирок япондор ага уруксат бербейт. Келген кемелерди аткылайт. Ошентип Америка бийлиги Перри деген бир генералга задание берет. Барасың, япондор менен бир жолун таап, дипломатиялык мамиле курасың дейт. Ал киши аскери кемелер менен келип, Токионун астына ошо кемелерин коюп, же биз менен могул шарттарда мамиле кыласыңар, же азыр шаарыңарды, Токиону бомбалайбыз. Шогундар эң жакшы түшүнүп турат. Америкалыктар өтө күчтүү. Азыр эгер айтканын кылбаса, жеңилет. Бомбаланат, өздөрү дагы өлөт. Анан өздөрүгө өтө ыңгайсыз шарттарда кагаздарга кол коет. Америкага өздөрүнүн портторун ачат. Андан кийин Россияга ачат, Франция, Англия, ошол башка өлкөлөргө дагы ачып баштайт. Ошол Перринин келүүсү бул Япониянын көзүн ачыптыр да. Япон бийлигинин, элинин көзүн ачыптыр. Көрсө, элдин дүйнө өнүгүп кетиптир. Биз артта калыппыз, алсыз болуп калыппыз. Эгер мындай болуп кете бере турган болсо, эртең бизди булар оңой эле алып коет.
деп анан эл дагы көтөрүлүп баштайт. Эл экиге бөлүнөт. Шогунат системасына калсын дегендер жана мурдараак бар болгон империялык система келсин, император келсин дегендер бири-бири менен кагылышып, 1 жыл ич согуш болот. Империя дегендер жеңет дагы, бул жерге Мейзи деген бир император келет. Император Мейзи абдан чоң реформатор болот. Чоң реформаларды кылат. Өлкөнү башка өлкөлөргө ачат, толугу менен ачат. Бул жерде бардык маданий, аскери, экономикалык жактардан чоң реформаларды жасайт. Ошентип анан өлкө ачылгандан кийин, башка мамлекеттер менен мамиле кылып баштагандан кийин, ал жакта болгон жаңылыктарды кирип баштагандан кийин, буларда өтө тез бир өнүгүү башталат. Бир тараптан ошол батышка болгон суктануу дагы ошол учурларда башталыптыр. Батыш өлкөлөргө карап, ошолорго жараша кийинип, ошолордо эмне бар болсо эле ошол жакшы деп, азыр бизде дагы барго. Ошондой бир катуу бир батыштын пропагандасы башталыптыр. Бир тараптан технологиялык жактан ар бир индустрия, бир эле дыйканчылык, мал чарбачылык эмес, андан сырткары баягы күчтүү индустриялар дагы өнүгүп, ошону менен Япониянын мындайча айтканда жол ачылып кетиптир да.